төрөткө 26 күнү схваткам башталып келгем. 26 июнда схваткам башталып, схватка менен келгем саат 12-лерге. Анан кандай болуп калды? Ошо маалда киргизип карап неме кылышты. 8 палец ачык экен деп неме кылган врачтар. Пока бар деп коюшту да, убакыт. Андан кийин эле 1,5 саат өтпөй эле ошо дагы айттым да, кайрылдым. Менде ушундай схваткам неме болуп атат, жакындап калды деп айтсам, эми сенки азыр 8 акушерка ошо 8 неме болчу, кое тур дагы, оны ачылыш керек. Анан проверка кылабыз. Кайра ошо кайрылдым, ошо ушинтип атам десем, эми неме кылып кой. Анан биз проверка кылабыз, баарыбыз ошондо текшерип көрөбүз деп коюшту. Акушерка көңүл бурбай койду да, баягы. Акушерканын ошо моментте жок болуп кетишти да. Мен кайрылып аябай суранып аттым, кайра айтып аттым, анткени 3-чү рот баягы баары бир сезет экенсиң, билесиң да, 3-чү рот болгондон кийин уже кандай келип атканын билесиң да баары бир. Анан ошо моментте акушерка бир маалда кирди, мен суранып неметип атканда, памперсим суум кете элек болчу, суу кете баштаган. Анан кармап эле памперсим жерге түшүп калды. Анан акушерка болсо, памперсиң түшүп калыптыр, кийбейсиңерби, бияктын баарын кан кылып булгап атасыңар деп, ошого сарсанаа чыгып кетип калды кайра. Анан ошо маалда ошо баламдын башы неме кылып калды. Чыгып калгандан баламдын башынан кармап эле кыйкырып баштадым. Чыккандан ошо чыгып эле кетти, артынан кыйкырып эле калдым. Анан суу напор менен тепкенде, ошо суу напор менен кетет экен. Ошо резко кеткенде ошо денеси, туловищасы полный сыйгаланып жерге түштү. Полго эле, жерге эле. Анан жерден карап эле чочуп кеттим баягы. Өзүң эми род принимать этип көрбөгөндөн баары бир шок болдумдай, башкача немеде акыбалда болот экенсиң. Резко кармап эле ошо оюм келди, бир эле жери полго түшүп кетти деген ойдон эле көтөрө калып эле резко көтөрүп ийдим, чыңырып ыйлаганда. Чыңырып ыйлап көтөрүп эле колуман немени алып, кушеткамда неме простыня жаткан. Ошону алып эле ороп, ошого бойнума кысып тура бердим, кыйкырып, жардам сурап. Мынтип карасам, уже жанымда балам уже мындай бир аз көгөрүп баштаптыр.